I want to break free. I want to break free. I want to break free from your lies. You're so self-satisfied. I don't need you. I've got to break free. God knows I want to break. Ооба. Эми бардыгыбыз жаңы технология өтөйлү деп ошого аракет кылып биз кыдырып жүрөбүз да. Жаңы таза кылгыла. Көлдүкүн да барып көрүп келдик. Көлдүн да өзүнүн өзгөчөлүгү бар экен. Ал жакта күн салкын болот экен. Ягадага эң ылайыктуу жер экен да. Көлдү мактап атам, көл действительно Кыргызстанда эң алдыңкы Ягаданын мекени боло турган жер экен да. Себеби дегенде Ягада күн ысыкты каалабайт да. 30 градуска чейин келип погоданы каалайт да. Салкын болуш керек ал жакта. А жери болсо идеально экен. Жери кара топурак. Кара топурак, аныкычы. Ана шамал өтө. Мындай немеси малинаны билесиңер да, өзү Кожагат деп кыргызчасы Кожагат, тоодо өзү. Бардыңар эле билесиңер да. Ошону эле кыркып үй шартын алып келген да. Ал тоодо өскөндүктөн ошондой баары кыргыз деле тоон жакшы көрөт. Малина деле тоон жакшы көрөт деп ойлойм да. Салкын, тоолуу жерлерди. Ягадага эң ылайыктуу Средний Азиядагы мамлекет Кыргызстан экен да. Биз 90% тоолуу жербиз. Биз Кыргызстан Средний Азияда номер 1 болсок болот да. Ошого эми акырын ошо YouTube канал тартып атканыбыздын да себеби элдерге кичине түшүнүк берип, ошол багытка өткөрөйлү деп аракет кылып атабыз да. Анан силер кызыгып кылабыз дей турган болсоңор, мына биз азыр номерлерин жазып кошуп группадан. Биринчи биздин клиентский базабыз силер болосуңар да. Анан акырын кошулуп көбөйүп силердики объемго чыгып күнүнө 2 тонна 3 тонна Жалал Абад 100 килограмм чыгарса дагы жолдо калбайт да, Жалал Абадтыкы. Себеби жолдун бою да. Оштан келип аткан машина деле илип кете берет. Жалал Абадтан кийин Баткенден келип аткан машина деле алып кете берет да бул жердеги. Тем более биз Жалал Абадта уже 4-5 жыл уш жактан ташыйбыз клубниканы. Могу жидеденчи. Бирок жиденин клубникасы быйыл бизди кыйнады. Начар клубникасы. Силер алгандан кийин Жалал Абад ресесине түштү. Силер биринчи концерт алып кетип, биринчи базарга алып кетип, Талабатты абетке жетти. Силер албадыңар жиде. Келди базарга 70-80 сом. Неме болду? Силер уже албаган уже чүйүтүштү да. Жок, биз алдык башындачы. Алдык. Клубникалар начарлап кетти. Качествосы. Бишкекке барып, Алматыга баргыча эле көгөрүп кетип атты. Удобренияны көп береби, же качество действительно жоготту, же жамгыр көп жаап койду. Жалал Абадтын клубникасы бизге проблема болду быйыл. Анан ошого биз ойлонуп, качествого өтөйлү деп аракет кылып атабыз да. А так Баткендин клубникасы быйыл алдыга чыкты. Түштүк боюнча Баткендики экспортко жакшы кетти. Аларда ошондой же мурдук. Ошондой эле сорт. Биз Жалал Абадта жидеде отургузгандай эле сорт отургузат. Анан кийин булар күзүндө да алла деп бизге ошенткен да. Күзүндө да алабыз деп Баткендиктерге бардык эле, алабыз деп сөз кылдык эле. 3 рейс, 4 рейс алгандан кийин болбойт экенин түшүндүк да. Күзүндөгүсү өтө кыйын. Машина таба албайт экен биринчи маселе. Холодильник машина таба албайт. Экинчи маселе транспортёрга барганда уже качество өлүп калат. Күн ысык. Беде 40 градус болот, жолдо асфальт менен биригип туруп 45 градус. А машина уже холодильникке эптей албай калат да. Ысык, товар ысык. Товар түндө да ысык болуп атпайбы? Мустовая да товарчы. Ысык дагы плесень басып эле жана эзилип эле. Анан эми чүйдүгүн биз ошол жерден сразу алабыз дагы Россияга кетиребиз да. Чоң фураларды коебуз, холодильник, чоң питтонник машиналарды коебуз. Ошолор холодильник күчтүү болгондуктан алар эптеп Россияга жеткирип атат. А Баткендики Жалал Абадтыкын жеткириш кыйын. Ошон үчүн силер бир эле жазында урушуңар керек, болду. Кийинки жылга даярдаш керек. Түшүмө экөөнүкү бирдей эле.
Клериндики деле 300 грамм, 500 грамм, Мицунонуку деле 300 грамм, 500 грамм. Анан жанагы могу Мурана, Альбион деген сорттордуку, Мурана, Альбион дегенде бул күзгө чейин бере турган түшүмдөр да. Алардыкы деле 300 грамм, 500 граммга чейин. Айырмасы жок. Силер ойлогула күзгө чейин терсек көбүрөөк түшүм алабыз деп. Экөөнүкү бирдей. Тиги жазында бир берет, бирок масса берет да, жакшы берет. Ошону биринчисин алып туруп эле. Жер ошол көчөт даярдап, кийинки жылга көбөйтө турган жериңизди даярдап, августта тигип, уже кийинки жылга көбөйтүп кете берсеңиз болот. Күзүндө түшүм алам деп жалап кыяламан. Болбойт экен күзүндө түшүм алам. Моундай күнү суп атат, болбойт. Кыйналасың. Элдин баарысы массага өтүп кете турган болсо, вообще кыйын болот. Варенье жасаган заводдор жыргайт да бул жерде. Арзан алып. Ошон үчүн басымды көбүнчө ошол КЗ сорт деп коет, жазында бир түшүм берген. Ошого койгула. Малинадан дагы жанагы азыр могу акем айтып аткан ремонтантный сортта Геракл деп атабыз. Ошол сорт. Геракл. Эми мен аны түшүнөм ал. Чүйдүн сорту да. Геракл деле жакшы. Бирок эгер малина кылам деген адамдар болсо, жанагы европейский полька же зюгана же маравилла жакшы сорттор келип атат го, ошолорду тиккиле. Алар эзилбейт, акпайт. Ушул жерден Россияга жөнөтсөңүз деле кете берет. Россияга болбосо аны тоңдурса дагы ошол бойдон тоңот, эзилбейт. Анан кийин тоңдурулган экспорт кылганга да ыңгайлуу да. Азыр тоңдурулган малинага спрос өтө чоң. Мына Казамжайда холодильник курулду, тоңдуруп атат. Өзбектер ташып атат тынбай бизден. Бишкектен барып Казамжайдан кирип Өзбекстандын ичинде тоңдуруп атат. И ошолор кайра ошону биздикин тоңдуруп алып Россияга жөнөтүшөт. Россияда фирмалар ошол малинаны өзбектики деп ойлоп атат, бирок биздин Кыргызстандан келип барыз. Ошону биз дагы холодильниктерди курдурганга аракет кылып атканбыз. Мына Кудай буйрса 27-синде мен дагы Европага кетип атам. Сербияга. Ошол жактан барып малина көчөттөрдү алып келебиз. Ошо холодильниктерин көрүп келебиз. Кудай буйрса биз дагы курдурабыз. Элдер көбөйткөнгө аракет кылып атса, биз ошону сатканга аракет кылып атабыз да. Жолдорун издеп атабыз. Кудай буйрса саткан жагынан кыжаат болбосоңор болот. Болгону товарыңар базарга киргенде сатып аткан адам уялбай турган болуш керек. Эптеп алып кой эмес, аласыңбы албасаң жок деген мамиле кыла турган товар болуш керек. Ошондой качествого өтүш керек. Азыр мен өзү алып сатармын. Алып сатар түшүнөсүзбү? Силерден алам, жака сатам. Алам сатам. Мага деле монтип кыдырган эмне зарыл дейсиңер да. Мисалы, клубникаңар 50 сом турса дагы, мен ошонун үстүнөн акча иштегенге менде мүмкүнчүлүк бар да. Клубникаңар 20 сом турса дагы, мен бягында долям бар да. Алып сатар ошондой болот. Дыйкандын үстүнөн по-любому жейт. Дыйкан 300-төн сатса дагы үстүндө акчасы бар. 400-төн сатса дагы акчасы бар. Ошон үчүн силер ойлонушуңар керек да. 50 сомдон алып атсам деле пайдам бар мен үстүндө. Ошон үчүн силер жакшы товар өндүрүүгө аракет кылгыла да. Силердики мен 300-дөн алып, анан үстүнө коюп саткан мага деле жакшы да. Ошону дагы мен жакшы сатам. Кымбат товар. Канчалык сапаттуу товар алсаң, ошончолук долям көп болот да. Мен репутациям жакшы болот. Клиенттерим көп болот. Анан кийин монтип башмалтайын чыгарып, жарымын агызып, жарым көгөртүп алып бара берсең, бунун не серьезно бул. Эптеп эле иштейт деген ой болот да. Азыр мен конкуренттерим бирок ошентип эле иштешип атат. А мен ошо качествого өтөйүн деп кыдырып жүрүм. Кыргызстан боюнча ушул ягодный тармакты ушул экспортко чыгарып, ошонун сбытын уюштурайын деп жүрөм да. Мына быйыл Кудай буйрса баштадык. Ушул ягодный тармак азыркы учурда Кыргызстандын экономикасында эң локомотив тармак болуп турат. Кыргызстандын жашоо деңгээлин өйдө жогорулата турган тармак болуп турат. Ошого жармашып калла силер да. Ошого өстүрүп, ошол поездго отуруп калсаңар, кеттик да.
биринчилерден болуп кетебиз алдыга. А мисалы бейде сейіп атасыңар, жүгөрү сейіп атасыңар, уже той кондурсуңар жетет. Sen torga emekesinde sende bir adisler var mı? Konsultasyon verip bizge, kengeş verip buna onu varıp mıntı olasın, adam buna jege bunda olasın degen kişilerin var mı? Мен айттым ғой, мен алып сатамын. Егер қызық қана мен экономикалық жақтан пайдасын деп айтамын да. Мынча иштесең мынча. Мен өзүм да дыйкан болгом. Ошолда жакшы. Өзүм дыйкан болгом. Бирок ишенген адам, кылам деген адам, кылам деп аракет кылса, маалыматты тапса болот. Кудай буйрса мына биз быйыл баштадык. Азыр чүйдөн өзүнчө группабыз бар, Жалалаттын өзүнчө группасы бар. Бардык немелер группаларыбыз бар. Быйылкы жыл болбосо да уже кийинки жылдан биз агроном алабыз. Ошол биздин өзүбүздүн агроном болуп, маалыматты толук дыйкандарга берип турат. Кандай удобрение алыш керек, баарысына көңүлдүү. Айлыгын төлөйбүзбү же мындай неме кылабызбы? Сүйлөшүп бир агроном алабыз. Бизге бир агроном керек. Анан сопровождение кылат ошолорчу. Пока бизди сопровождение кылып бизге консультация берип аткан Алишер бар. Анан кийин Кубан деген байкебиз бар Бишкекте. Ошол экөөбү биздин суроолорго жооп берип атат. Мындай кылла, тигиндей кылла депчи. Бирок клубника менен малина көп деле помидор, огурцга окшогон капризный болбойт. Өзү помидор, огурцга бир эле курт түшүп кетсе жайлап салат баарына. Помидорду бир эле курт түшө турган болсо тешип жанат кирип янычат. Огурчу температурасы кичине турабы болуп калса курап калат. Же суун бербей койсоң өспөй коет, ошондой каприздер бар да. Ал клубника менен малина ошолорду кечирет. Ал өзү өрөт да. Айрыкча малина тигип койсоң, карабай койсоң эле чоңой өрөт. Клубниканыкы деле ошол. Эми корумдарын туура берип, сиз айтып аткан туура да. Убагында корум берип, убагында. Анан кийин мондай группа, көп групп болгондон кийин кээде агрономдор жетишпей калат. Анан кийин бир-биринен суроо кайталана берет экен. Элдер изденбейт экен да. Bir-iki jыл өзүбүзгө bir-iki жыл эле бүтүп үйрөнүп алгыча анан агроном керек. Жок, мындай кылып туруп, мисалы кээде мен группаны ачып карап калам да. Бир суроону берет, жылдыз жооп берет. Могу биздин группанын администратору. Жооп берет, кайра эле 2-3 күндөн кийин кайра эле ошол суроону башка бирөө берет. Тигини окубайт. Бияктан кайра жаңы суроо берет. Карасаң, аны группада жазып турбайбы депчи. Даже мына бүгүн бу жерде чогулуш болот деп жазса, качан болот деп кайра аркасынан жазып берет. Жазып турат го десең деле болбойт. Анан кийин булар эми эптеп чыдап жооп бергенге аракет кылат деп атам. Бирок кызыгы бизден келген адам таба алат. Азыр маалымат толук эле. Биздин YouTube каналдарыбызда колума келишинче дыйкандарда берилген суроолорго жооп алганга аракет кылып атам. Дыйкандарда астана кандай суроолор берилет? Ошолордун үстүнөн карайбыз. Ошолорду анализ кылып, могу суроону бериш керек экен, мындай кылыш керек экен. Капельный боюнча мынча, лента боюнча мынча, размери мындай. Бүт ошолор нерсе таккан. Менин YouTube каналым болбосо Алишердикине карагыла. Алишердикине деле көп маалымат. Анан кийин Алишер дагы көчөт албаса консультация бербейт экен деген. Мен билбейм алардын кандай подходу бизнеске болгон подход алат. Ошентип айтып атсың. Бирөө сөзүн кырады, анан бизнесте. Сен мен көчөт алсам, ошо группага кошот деди. Анан ошо элге айтканда консультацияны айтып турат. Сага именно келип суу кой, X аптан кой, 20-20 кой деп айтпайт. Жок, ал. Мен Айшер менен сүйлөшкөнгө аракет кылам. Мен өзүм да Сиз мисалы бүгүн клиент болбосоңуз, сизге консультация берсе, кийинки жыл клиент болушуңуз мүмкүн да. Биз ошондой көз караш менен карайбыз да. Бирөө бирдеме сурады, жооп беребиз. Көчөт алабы албайбы бизге кызыгын. болоюн десем. Биз бүгүн клиент болбосо, кийинки жыл клиент. Кийинки жыл болсо наркы жыл клиент. Көчөтү чыккандан кийин клубника азыр бизге клиент. Бизге клиентский база. Азыр менде бизди угуп аткан, бизден сурап аткан адамдардын баарысын биз мүмкүнчүлүк катары эсептейбиз. Эртең болбосо бүрсүгүн иштешип калышы мүмкүн. Анын алдыңкы 5 жылдын ичинде иштешип калышы мүмкүн. Ошондо баягы тааныштар деп. Бүгүн иштебес керек, акимчиликпи? Иштебес керек. Бүгүн иштебейт. Бүгүн суббота.
Ошон үчүн алардын өзүнүн туура подходу бар болуш керек. Анан мен ага консультация берип кой деп айта албайм. Задняя сетка. Кыйналат. Мен азыр кичине жабылып турган жерлерим башкача. Ачыкта турган жер башка. Мен 300-400 капка турсам мына эксперименттер эң сорогунда. Sen Isparta'da mı doğru da? Başka var yok mu? Ketapının içinde büyük olan mı? Yok. Başka var mı? Şu toz yapmayı olmaydı. Ana bir yer dayarlaş керек. Бейин өчүрүп, бурундан салыш керек. Кандай суроолор барбы? Мына шалдын топкон салып, мен ылмайча болбойчу. Тигебиз дегендер барбы бул жерде? Biz sigara suda kalasa. Малина тигезиңер, э? Тоодабыз керек. Кандай сорт тигезиң? Polka tişekler ekektirge kanca koçak ketет мурун кийин кылып көргөн эмеспиз. Жок, аны мындай экен, туган эсептеп көрүш оңой да. Мен өзүнүн группадан көп канча урут кетет деп берет. Мисалы жердин узун 20 метр, я 20 метр. Сен 10 сантим болсо проход азыраак кое берсең. Меники 180 болгон проходтучу. Кичине трактор батат да. Бул өскөндө таштайт. Сен 180 кыла турган болсоң, мисалы. Bir kolunu 180 koyup durup 10 agatında, 10 agatında 20 metre. 30 santimetrenin ilgili misalda, o 20 metre ilgisinde mütümütü lezzette özünü çarp koyduğundan neyse de 10 agatında 20 santimetreden olsa 20 metre 40 da gelir. 10 agatında 9 gelir. Эки Bunlar lezzette. немеси 2 гектар жерге масштабный кылам деп аракет кылып аткан болсоңуз, система посадки 2 метр, бияк 50 сантиметр болуш керек. Мисалы ушун 2 бул жагы 50. биз 30га 2 кылдык эле. 30 өтө эле тыгыз болуп калат. 30га бат эле жетет да. 30 сантиметр монча эле да. Экинчи жыл мо 15 сантиметр, бул 15 сантиметр мо толуп калат да. 50 болуш керек. 2 жылда жетиш керек да. Ошондо мо көжөгүңүз тегиз болуп калат. Мындай 50 сантиметр даже 70ке чейин кылсаңыз болот. Сиз 1 жылдык эмес да бул көчөт. Бул мисалы кийинки жыл чайлаганда эле 10 сантиметр, 15 сантиметрге чейин тебет. Кийинкиде чайлап чыгат да. 3-4 жылдан кийин уже могу жөөңүз тегиз эле малина болот. 2 жылдан аларак өсүп келет. Жок. Булай 2 жыл тийбейт. 2 жыл 3 жыл үчүн күчүн бериш керек биринчи малинанын өзүнө. Эгер көчөт алам дей турган болсоңуз, аны үчүн өзүнчө жерге кылышыңыз керек. 10 сотук же 20 сотук жерге тыгызыраак кылып туруп ошол жерде көчөткө даярдашыңыз керек. Анан ошол берип көчөт берип туруп көбөйөт да. Аны чаппай сортко клубника инеме чөптөрүн аласыз, көчөтүн өстүрөсүз да. Анан ошол жерде казасыз. Эми түшүм бере турган малинанын тамырын көп жабырлантпаш керек да. Бул өзүш керек, күч алыш керек болчу. Күч алып 3 жылдан кийин уже күч алып алгандан кийин, пожалуйста, каза өзүңүз болот. Бул кыйналбайт да. Мисалы, бир түптөн 7 түштүк чайлап чыга турган болсо, ошонун бир экөөнү алып койсоңуз, 5 түшүм бербейт. Ошондо 3 жылдан кийин. 3 жылдан кийин. 3 жылга чейин тийбеш керек. Мисалы, малина биягына дагы 4 тарабына жайылат да, тегиз жайылат мондайчы. Ама 2 метр аралыкка акем айткан трактор кирет да. Фреза менен кирет да. Азыр трактордун дагы японскийлери кичинекерээктер бар. Слабыраак болуп калат экен да. Ошо 2 метр кылсаңар эң ылайыктуу ошол да. Любой тракторист келе берет. Анан малинанын ошол жакшы сортуна тиккиле. Polka болот да? Полка болот. Тепер кымбат экен. Полка тиккиле. Биз жакында Сербияга барып, ошол питомниктер менен договор кылып келебиз. Ошол жерден барып питомнигин көрүп, түшүм берип атканын көрүп, таза көчөт алып келип берүүгө аракет кылабыз. Ошол жактан баштап логистикасын дагы өзүбүз уюштурабыз. Фурамен, халайн фурамен алып келип, күзүндө бир партия алып келебиз, жазында дагы бир партия алып келебиз. Немеси клубника кыла тургандар августтун 20-сына чейин тигип калыш керек. Эми бул жакта күн ысык, карда кечилик түшөт да. Кар кечүү.
Sentябрь, октябрь пишсе болот дейм да. Октябрда болот емес, сентябрда, сентябрда ес ачып жер болса мен ой. Жо мындай тууганда күзүндө тиге турган малинаны күзүндө тигип койсоңор кичине көктөп тамыр алып калса кыштап жазында өзө берет да. Эртерээк жетет. Стресс болбой бат көтөрүлөт. А клубниканы могу жазында түшүм алам дейсиңер да. Азыр тиге тургандар жазында эрте жазда майда түшүм алам деп аракет кылып атат да. Ошол клубника өзүп жетилип калыш керек да. Анан кар түшөт дагы жазында көктөп туруп эле гүлдөп башташ керек да. Түшүнүп атасыңарбы? А силер мисалы сентябрь, октябрь деп атасыңар. Октябрда тиге турган болсоңор ал өзүп жетиле албай калат. Кар түшүп басып калган болсо жазында анан кийин ойгонот дагы анан өзүп жетилип түшүм берсе кеч болуп кетиши мүмкүн да. Ошон үчүн кар жааганга чейин өзүп даяр болуп калыш керек. Малинаны сентябрда тени баары болуп калабыз. Жок. Малинаныкы ноябрь. Ноябрь. Ал тигилдүү болду. Тигилдүү болду ал жазында. Күзүндө тигилгендин эң жакшысы мындай экен да. Жазында күзүндө көчүрүп отургузасың, ал жерде отурукташат, басат, кичине тамырын чайлап алат. Жазында стресс болбой өзөт экен да. А жазында жаңакта казып келип, бияка отургузуп, ал кичине жерге көнүп, стресс болуп, анан антип өскүчө тиги күзүндө тигилген чайлап калат экен анча. Ошол жагы жакшы экен. Күзүндө эккен өзү туура болот экен, жакшы болот экен. Гөлдүктөр бирок күзүндө эккен гөлгө жаман экен дешип атат. Себеби дегенде кар бизде көп жатат экен да анан кийин. Кээ биркине тамыр чирпип атат дейт. Көктөй калат. Кечирээк болгондо деле силердики канчага кеч? Биздики көлдөй болуп калат. Кайда отурасыз? Биз немеде калмак кысмын турабыз. Онда көзү эртерээк. Кичине эртерээк келиш керек. Эртерээк кичине чайлатып коюшуңар керек да. Бирок кыш жылуу эле болсо керек силер. Кыштын болот. Ооба да. Эсте болот. Кеш келет да. Кар кетет, жылуу болот, кышта жай салкын кышта. 2 гектарга аракет кылып аткан болсо аракет кылып уругула. Азыр ошо айылыңарда малина барбы жок? Жок. Бир 50-60 жер жеткиребиз деп турабыз планда Кудай буйрса. Гектаргабы? Айыбызды планымча түтөбүз. Азыр жаат кылып эле жүрөбүз, малина келет. Азыр болсун келди, айталар бүт эле малина сен эгилбекчи деп атышат азыр бит. Мындай кыла. Бизге деле өзү максатыбыз Кыргызстанды ягодага өткөрүү да. Малинабы, клубникабы, карагатты өткөрүш керек биздики максат. Эгер айылыңар азыр жылдыз силердин кантаңар жазып алдыго. Айылыңар чынында кызыга турган болсо, айыл өкмөтпү же силер жөн эле? Биздики бир айыл эле. Канча адам? 11 айлык мы? Bizde 30 tütünle bir ayın özünce yaşarız. 30 tütün bir ayın. Жериңер канча гектар? 40-50 hektar yer var düzdür. Adırlarda ıslangamen su alıp gelip cenab-ı basseynlerdi kurağız deyip bütün lazım. Ulan malina terip kalıştı ya. Satı başlaştı. Анда эгер айылыңар чынында ошол нерсеге кызыга турган болсо, күзүндө биз сезон бүтүп бошогондо ушул жалып атканда келебиз. Анан бир күндү белгилеп туруп, ошо айылыңарга бир жерге уюштурсаңар семинар. Ошон сонун болду эле. Жерди да бир сере көрүп, ушундай. Жерди көрүп, элдериңер менен прямой сүйлөшкөн баары башка да. Биз ошол күзүндө келгенде биз жандай экран менен презентация кылып, эсептери менен полный алып келебиз. Ошондой кылып уюштурабыз. Эгер айылыңарга действительно айылыңар кызыккан болсо, айылыңарга барганга даярбыз. Бекерди. Барып өтүп. Анан эгер айыл толук өтүп кете турган болсо, айылыңар миллионер болуп кетет. Өтөт эле Кудай буйрса. Өтөт деле. Чаңдашууда жакшы да, бияка айрыл көп коюшат да. Малчылык көп коет, айрыл чаңдашканын постоянно. Ар көп силерде. Айрыл коет да, жогосуна коет. Ар аз ушул малда ушул жерде бүтүлөр. Бирок анчалык көп эмес. Жогосуна коет да бар. Не обязательно сиздин айылыңызга алып 3 километрден бир радиус 5 километрден жөнүндө урат. Бир калмак үчүн бул арттан жөнүндө болуп калат. Жазда шамал менен өзү чаңдашат. Шамал отурат. Өзү чаңдашкан менен айры чаңдашкан үлкөн айры өтө чоң. Өзү чаңдашкан жакшы. Айры очень көз заставить эткен да. Чаңдашкан. Заставить этиш керек да. Чаңдашкан өзү шамалдын өзүнүн фото менен чаңдашкан жакшы. Немесе теплицаларга ар коюшат. Обязательно чаңдашканга ар коюшат да. Катылдан коюмак да эгер ошондой. Анан
Жалап атта өзү бизде чүйдөн кийин эле жалап атты алдыга келип атканчы. Ягода боюнча. Кадам жайым илгертен малинасы менен мактанышып жүрөт аларчы. Союз малдарды егишкенде. Бирок мен өз максатым болом жалап аттаксыначы. Биз аксылыктар малина боюнча биз алдыга чыгабызга аракет кылып атабыз. Себеби дегенде кадам жайдыкы бул илгерки сортмен да буларчы. Булардыкы экспортко жарабайт. Былтыр мен Акс районунда форум өткөрүп, ушу 3 айлык өткөргөм. Акс району мен боюнча азыр биз именно могу акемдер айтып аткан полька сортун жайылтып атабыз. Биздики кадам жайдыкы жана безилип экспортко жарабай турган малина боло турган болсо, биздики качественно экспортко да, переработкага да номер 1 малина кылайын деп аракет кылып атабыз таксыдачы. Кийин Аксынын малинасы чыкканда кадам жайдын малинасы дем ала албай калыш керек. Bir soru. Ayaktan, sırttan gelgen malum koçada işlemek diye bu yerden de alış gerek bir malum. Бул жерде экендер барбы? Bir iki gün görüp. Көрсөңөр ошол деле жакшы. Эми биз монтип малина жөнүндө айтып, ушундай YouTube'дан чыгаргандан кийин малина көчөт ташыгандар көп болуп кетти дагы, ар кимдин ар кандай болуп чыгып атат да. Көчөттөрүчү. Андан кийин биз ошол нерсени дагы өзүбүз дыйкандарга эртең дыйкандарда алданып калбасын, бул көчөттө башка көчөт сатып бербесин деп, Кудай буйрса биз Сербияга барып, питомникте видеого таркабыз. Гарантиясы менен алып беребиз да. Эгер бул жерден өстүрүп аткан адамдар боло турган болсо, алардан алгандар деле оң. Себеби дегенде өз көзүңөр менен көрүп атпайсың. Өз көзүңөр менен көрүп атасың. Ал деле жакшы. Гарантиясы менен да. Жоопкерчилигин алып гарантиясы менен берсе, ошону алып келсеңер деле туура. Ошондой малинаныкы деле, малинаныкы гектарына бир 2 миллиондун тегерегинде доход, таза. 1 гектар малинаңыз болсо, жылына бир 2-чи жылдан баштап, 2-3 жылдан баштап 2 миллиондон таза акча иштесеңиз болот гектарына. Клубниканыкы 1-3 миллиондун тегереги гектарына, таза. Жакшы иштесеңер. 2 миллиондон 3 миллионго чейин иштесе болот клубникада. Ошого карап, эми азыр андай үйүнө доход киргизген беди дыйкан жок болуш керек, немеде жалбатта. Жок, bir getiren için birisi. Ошого эми биринчиден болуп сер киргизишиңер керек. Бюджетти көтөрүп үйдүн семья. Мал келди сатла. Мал эле жүрөбү. Кулап төлөнүп калат да. Жоголуп кетип атат. Büyük adam. Ошондой тургандар анда келгениңерге рахмат. Суроолор болсо айткыла, бергиле. Түшүнүктүү болду окшойт. Мындай аке. 2 тонна болсо сүйлөшөбүз. Объем болуш керек да бар. Объем siz макул болуп, дагы сизге окшогондо бир эки досуңуз макул болсо, үчөөңүздөн 2 тонна чыгарып турсаңыздар, бул жүгүрүп эле келсе керек. Анан 200 грамм эми 200 грамм бизге чынында. Мына быйыл Нокендик Турат деген акенин теплица бар экен, бишкекти чыгарды. Казакстан Россияга чейин экспорт кылдым ошону. Апрелде чыкты го. Башын 950ден алдым, кийин 700дөн алдым. 300ге келип бүттү окшойт. Мен точно алган. Клубника. Кайсы айда ошонун клубникасы бышкан. Бирок ал расходту көп эле кылды да. Көп эле расход. Манакей. 27 март дейт. 27 мартта чыгып. Мартта эрте чыгыптыр, апрель. Мартта чыгыптыр да. Сизде мартка чыксаңыз керек. 28 март. 28 март. 14 апрель дейт. Ошо марттын 27-синде чыгыптыр, биринчи клубник. Биринчи апрель чыгып калып. Чүйдүкү теплица чүйгө мен айтып эле жүрөм, невыгодно. Бишкек жалап отурган болсо еще алдыга чыкканга болот да. Мен азыр 10 сотка алдым да, 4 жай
балага. Эрте чыгасың да. По-любому переизбыт бар да бул жерде. Мисалы, сиз балаңызды кылып атасыз, быйыл кылдыңыз, чыктыңыз, базарга сатып, жакшы пайда көрдүңүз. Дагы сизге окшоп 1-3-4 адам кылды, уже базар тартпай калды. Менин жүгүм толбой калды. Мени толтура албайсыңар, и базарда толук өтүп кетпейт товар. Ошондой проблема бир убакта пайда болот. Базарга сатып бете албайсың, бирок машинада толтура албайсың. Ошол момент бар да. Ошол барьерден өтүп кеткенден кийин объемго чыгып кетсеңер, уже базарга бербей, бектемир кел, меникинен алып кет дей турган болсоңор, мисалы 2 тонна чыгат биздики мына деп жүк кылып берсеңер, биз 2 тонна алдык, кийинкисинде 2 тоннадан күнүнө 4 тонна чыгат десеңер, экспринтер коебуз. Анан кийин фурага жеттик десеңер, ошентип өнүгүп кетет да. Бирок переизбыт бар да, бир момент ошентип кармаган. Азыр деле мисалы быйыл деле Алишер биздикилер сата албай атып, минтип атып деген сөз болду. Бирок машина коюн десем, немеси толтура албайт. Сата албайт базарда, калып кетип атат. Бирок анчамызы. Бирок машина толтура албайт. Чогуу бир топ машина толтурула десе, бирөөлөрдүн клиенттери бар. Тияк өткөрүп аткан, бияк өткөрүп аткан. Ошондой да. Бирок ал этапты басып өтүш керек. Обязательно өтүш керек. Ошентип объем керек. Ошо балага тепчагына кириш керек да. Сөздөр берип туруп. Кем 300 кыларын, 200 кыларын да. Муну кылайын деп туруп, бирөө басып алып берген ошону толтуруп берсе болот да. Азыр элдер базарга 1-2 саат сатып көрөт да андан кийин. Барысы акылына келет. Экспортко даярданышат да. Акчанын баары экспортто жакшы да. Азыр мисалы сиз базарга сатсаңыз, базарга бирөө уюн, дагы бирөөгө сатат дагы, систем клубник алат, акча өзү тиле айланып атпайбы мындайчы. Ал жерде акча бизде бул жерден чыгып барып, евро немеден Россиядан рубль келип кетет. Ошондо экономикабыз көтөрүлөт. Ошолордун акчасы келиш керек бияка. Ошого биз үй салабыз керек, машина алабыз керек. Жашоо шартыбызды оңош керек биз. Кыргызда өзүбүз менен өзүбүз эле монтип куруп боло бере турган болсок пайда жок да. Сен акчаң мен алдым, меники тиги алды ушундай да. Куруп. Ишо жанагы пленкаларыбыз, удобренияларыбыз Россиядан келип атат, акчаны аяка жөнөтөбүз. Ошол жагында караштырыш керек. Анан азыр силердин бүт данныйларыңарды алдык. Келечектеги биздин эң крупный клиенттер болуп калды. Беки мага бир фура өзүнчө эле коюп бер деп ошондой дыйкандар чыга турган болот могу жерге. Да, көрүсүң. Ошондой көптөп тонналарды чыгардылар. Колуңардан келишинче айылыңарга, туугандарыңарга маалыматты жашырбагыла. Айткыла, ушундай мүмкүнчүлүк бар экен депчи. Себеби дегенде канчалык жаныңарда клубника силердикине окшогон көп боло турган болсо, клиент ошончо көп келет. Конкуренция күчтүү болот дагы, адам алып өлгөт. Анан кийин мен соседтик биг болсо мени көтөрбөй калат деген түшүнүк болбош керек да. Канчалык товар көп болсо, ошончолук клиент көп келет. Даже мен кийин келип неден клубник албай деле калышым. Башка ташыганда чыгышым мүмкүн. Бирок ушул нерсе жайылып кетсе бизге жакшы да. Башында крупный болот. Силер майда болот деген баягы жылдыз бир видеосун жөнөткөн да. Биз июндун 5-теринде болчу. Июндун 5-теринде барып, ошону тартканбыз. Ошону майда дешип атат делчи. Бирок ал убакта бүтүп аткан учур болчу да. Эң баштары бүтүп аткан. Ал учурда уже клери калбаган да. Ошону жүктөп аткан элдер көрүлө майда дешип атат. Майдын 1-инен же 5-инен башталган ошо клубника. Элестетсең. 1 ай түшүм бергенде дагы ошондой чыгып атат. Башында бергендер сонун болот аныкчы. Анан Мицунонун эң өзгөчөлүгү мага жакканы, адам жегенден кийин 1-2-ни жеп, башка клубниканы мен токтоп калам да. 1-2-ни жейм дагы, ол басып кетем да. Мицунонун жедим, кайра жегим келип өткөн да. Ошол жагы мага жакты. Анан Россияда клиенттер ошону сурап атат, чын айтканда. Биздин Кыргызстан дегенде казагы дагы, орузу дагы даам дейт да. Даам жок болсо тигилердики менен местный менен бирдей болуп калат дагы, местный алдыга кетет да.
Messi'di жейт да Либояны. Даамы менен өзгөчөлөнбөсөк биз аларга конкурент боло албайбыз. Мисалы Өзбекстанда клубника келди бул жака. Даамы биздики менен бирдей, баасы деле бирдей. Кимиздин аласың? Өзүңөрдүкүн аласың, Мессини аласың. А зачем тигиндин алып? А тияктан келип келем, кандай өстүрүлгөн, андан көрө өздүкүн жей берейин дейсиң. А даам менен өзгөчөлөнүп турса, өзүңкү албайсың. Ошондуктан эле, бирок туугандар айтып коеюн. Клердин да өзгөчөлүгү бар. Митсуновдун да өзгөчөлүгү бар. Экөө тең. Быйыл чечилбей калды да. Кийинки жылы кайсыл клубника өстүрүш керек экени явно чечилет. Кийинки жылы ровно чечилет. Клери же Митсунов. Дагы бир соп. Экөөнүн тагдыры кийинки жылы чечилет. Кимизи рынокто өзүн жакшы көрсөтөт. Азыр мен да айта албайм, Алишер да айта албайт, Эрлан да айта албайт, Коом экен айта албайт. Кийинки жылы точно белгилүү болот да. Элдин баарысы бир эле сотко дейт. Анда быйылча коюп турса окшойт да. Сиздин өндүргөн товарыңыз биз сатып аткан рынокко бир мындай нан ушагандай да болбойт да. Сиз меники өстүргөн такыргы жалат болду. Çok bıyık ben misal için Kleri'ye koyarım. Emdiği yılı Kleri emez belki Mitsunov'a ötükede turan olsa ben almaştırışım gerek dedi. Almaştırbayсыз. Siz просто ошону көбөйтпөйсүз. Эгер Клер өтпөй атат болсо, Клерди көбөйтпөйсүз. Митсунова тийип кете берет. Жана Клериңиз Митсуновага жармашып кете берет. Основной фуранын мисалы фурага жүктөй турган болсок, азыр Клери деле ашып барса бир 10 гектар, 40 гектарга чейин, 10, 30, 20 гектар, 30 гектарга чейин эле тигилет экен. Кыргызстан боюнча. Ал проблема эмес. Ал кете берет. Мен айтайын деп атканымдын себеби ассортимент болуп кете берет да. Кийинки жылы дыйкандар көбүнчө бир направленияга басым жасайт, бир көчөткө тарапка басым жасайт. Калган сорттор деле бар да. Эгер Митсунова локомотив болуп алдыга кете турган болсо, ошол биздин бренд болуп кете турган болсо, ага жармашып кете берет. Клери, Альбион, Альба дегендер ассортимент болуп кете берет. Анда өзүнүн клиенти бар кете берет. Мисалы 70% фура Митсунова менен толо турган болсо, 30% по-любому ассортимент күйүп кетет. Анан болбой калды тигиндей. Может Клери болуп кетет. Клери жакшы боло турган болсо, биздики даам берет деп атат. Эгер даам берип, Клери жакшы болуп, Россиянын рыногунда, Казакстандын рыногунда өзүн жакшы көрсөтө турган болсо, сиз сразу ошол жерден өзүп кете бересиз. Биз дагы мигранттар жөнүндө көп сүйлөй берип, анча мигранттар Москвадан бизди көп көрөт экен. Мен деле Москвадан көргөм башында. Анан кийин азыр көп ал жөнүндө дагы мындай. Бизде адахан маалымат бар го. Убактылуу иштеп жүргөндөр анан кийин мигранттарга эле басым жасап ошолордон очко топтогонго аракет кылып да. А мен да чөтө акыркы күндөр миграция жөнүндө көп сүйлөгүм келбей калды. Как будто мен ошону очко топтогондой болуп атам. Жаман көрүшөт. Лучше өз ишти кыла берейли. Кимге жагат, кимге жакпайт. Чечим чыгарышы адамдын өзүнө. Анан кийин как будто ушундай миграция жөнүндө сөз кылгым келбей калды. Бирок реально мен ситуацияны бар көрүп келдим. Москвада жо, мен бул каналды ачып, мындай иштеткенин себеби эмне болду? Байкап көрсөм, эмне иш кылышын билбеген адам көп экен. Эмне иш кылам деп иш таппаган адам көп экен. Анан мен ошого хотя бы ушу анча-мынча адамга жардам берип болуп калар деп ролик тартып баштадым. Тартып баштаганда действительно көптөр, ушуну кылса болот турбайбы? 150 миң акчасы болот турбайбы деген. Ошол деле акча экен да, анча-мынча. Биз бул мен презентацияларымда дагы бардык жерде 10 сотукка расчет алгам. Минимально. Анарака гектар кудурет чөнтөккө жараша кете берет депчи. 10 сотук бул семейный бюджетти толтурганга кадимкидей жардам берет экен да. Үйдөгү жеңешаларга кылып берип кое турган болсоңор, укмуш. Бала чакасы менен жакшынакай тирлигин кылып, содасын кылып. Менин бир классташым бар болчу. Аге, сиз айткан туура да.
клубникасы укмуш болот да. Аны байкап мен да кызыгам да. Эмне кылат десем. Бул классташым биз общий поляга көңүл бурсак, ал каждый көчөткө көңүл бурат экен. Каждый көчөткө көңүл бурат экен. Могу көчөт чото настроениясы жок депчи. Ошону карап, чукулап карап, ошого дарыларын берип, көрсө общий поляга көңүл бурбаш керек экен. Ишиңе кызыкканга жаса ар бир көчөткө көңүл бур. Уходу бар экен. Ошол көчөттүн эмне өспөй атат, эмне болуп атат, ошолоруна чейин карайт экен да. Ошондо эми азыр малинага көп басым жасай элекпиз. Азыр клубника менен эле карагатты тартып турабыз азыр пока. Ошондо кармалып турабыз. Жакында малиналар башталат, ежевика башталат. Ягодный бизнес өтө чоң бизнес экен. Силер көрө элек көп нерселер бар. Биздин YouTube каналга атталып ошондо карап турсаңар. Немеде жакында малина боюнча видеолор тартабыз, ежевика боюнча видеолор тартабыз.